Geçen günü tiyge makıl çoğalıp 3 yıl aralığında kızlar men жүрgөм деп мактанып атпай. Ой, элдин баары билет кандай кыздар менен жүргөнүңдү. Биринчиси алкаш, бир жума 10 күндөшүп, запойлошуп жүргөнсүң. Экинчиси маймал, өзүң билесиң кайсы маймал экенин. Үчүнчүсү бомуш көчөдө калган. Ал бомуш үйгө келип кеткенден кийин 10 күн үйдөн жыты кетпей турганын өзүң айткансың. Ал убакта менин көзүмө ремонт кылып аткан жакшы киши көрүнүп, азыркы кыздарың сүйлөшүп жүргөн билбейт окшойт кечөө таяк жегениңде башыңа доо кетип псих болуп калганыңды. Анан кийин кара кечеде иштеп жүргөнүңдө Акматов деген сенин сага жолукканы барганында сен шымыңа сийип жибергениңди унутуп калган окшойсуң. Бүгүн эле башың көтөрүлүп кыздан кыз издеп. Менин бул айбан жөнүндө, жинди жөнүндө акыркы видеом болсун. Мындан кийин мен ал жөнүндө сөз да кылбайм, эчтеке да кылбайм. Азыркы тапта тоо койнунда эс алып жүргөн учурум. Аба ырайы сонун, таза абага.